атамдын айткан кереги атам каза окуган болчу, бирок ошол кызды мага бир көрбөйсүң айткан сөзү болчу. Таба кылдым, эмне болду мага? Бир эме кыласызбы? Айнекте чындап айтыңызбы. Бир Аллага ишенебиз. Анан мен келинчегиме ишенем. Кал деп эмне дейт эле, кал деп кыргызчасы эмне кылып коюптур го. Башкача делет го. Адабий тилде эмне делет эле? Кал дей берет. Дейм, аны өзү билет. Аны айтып бериш болбойт. Айтып койдум уже. Аты жөнү Аман Ибраев, туулган жылы 26 август жылын жашырат. Туулган жери Кара Суу району Фуркат айылы. Кесиби тамада шоумен. Аты жөнү Мелина Абдраимова, туулган жылы 17 март 1989 жыл. Туулган жери Ноокат району Кыргыз Ата айылы. Кесиби экономист, косметолог. Баш кошкон күнү 15 ноябрь 2007 жыл. Бирге 3 кыз, 1 уулдун ата-энеси. Бул 2006 жыл. 2007 даже. Убакыттан унутулуп калышы мүмкүн. Июнь айы болчу. Ош шаарында мен ушунда Бишкектен келип, анда Бишкекте иштечүмүн. Кайра ошого кетерге бир ум калган болчу да. Азыркы учурда мурунку сквер, азыркы Каныкей ресторанын туш жагында, скверде. Биринчи жолу жолугушканбыз. Биздин биринчи жолугушуубуз 2006 жылы. Анда мен студент элем, биринчи курста окуп аяктап аткан мезгил. Сквер болчу, ХБК тараптагы скверден, ошол жерден биринчи жолу жолукканбыз. Анан күтүп отуруп, мен досум менен барып, мен айткам да досума, эгерде жакпай калса кетип калабыз деп. Анан күтөбүз да, билем да, бою узун кыз экенин билем. Анан бир карасам нарыктан келип атат. Мен аны буга чейин, ошол убакка чейин көргөн эмесмин да. Анан кайсы бир экен деп ойлонуп, аябай бир табышмактуу турганмын. Ошо биринчи жолу көрүп эле көз таанышып, анан чайга чакырып, кафеге алып кирип, творог алып берген. Ошол кафеге биз азыр күнгө чейин барабыз. Сөзсүз ал өзү да көз таанышып отурган творог жеген столубуздан бери билебиз да. Ал өзү да билет. Аз балчыкка менен барабыз ошол жерге. Ал сонун кафе. Ар дайым барсаң ушу молочный, творог. Ошондон бери эмнеге деп творог жашып мен. Ар бир адам үйлөнөрдө айтат да, ата тегин кара, үй бүлөсүн кара, эле кандай адамдын кызы, атасы кандай, апасы кандай, урук тууганын кара деп. Кыргызда ушинтип калат го. Мен бул келинчегимди мынча айтканда кичинекейинен бери таанысам болот да, анткени атам менен атасы дос, кайнатабыз. Апам менен апасы. Ошондон жакшы үй бүлө деп бидип жүрүп, уже атамдын айткан кереги атам каза окуган болчу, бирок ошол кызды мага бир көрбөйсүң айткан сөзү болчу. Мен деле албетте эч кимге сүрөтчү эмесмин. Сүрөттөн көрүп эле башкача ой болот да, бул меники деген ойдой. Аманды биринчи жолу көргөнүмдө анын боюна, анын ошол көзүнүн жанында калына көңүл буруп, анан анын сүйлөгөн мындайча айтканда адамгерчиликтүүлүгүнө мындай көңүл буруп, бат эле мындайча айтканда бир көрүүдө эле мага жагуу сезим пайда болгон ошол эле учурда эле. Менин жубайым экен деген сезим мен үйлөнгөндөн кийин билгем. Ага чейинки сезим болгон, бул менин жубайым болобу экен, мүмкүн мен тотпо болушум мүмкүн сүйбөй калышым мүмкүн. Ар кандай окууда болот да, баары Алладан деп. Биринчи сезим меники чын айтканда биринчи көргөндө сезим пайда болгон. Мага кылган мамилеси, сүйлөгөн, өзүнчө мынтип тартып, анан кийин адамгерчиликтүүлүгү негизи жакты. Бул ак көңүлдүүлүк ошол жерде эле ушинтип, ошол сенин өзүнө тартып, мындай андан кийинки көздүн сүйлөшүп кетүүбүзгө өзүнчө бир жол ачты да. Сезим болбосо кантип сүйүү пайда болот? Биринчи көргөн сезим, көздүн ага чейинки ошол сүйлөшкөн күндөрүбүз,
эң бир сонун буга арнап телефон арнап берген ырларым бар болчу. Биринчи көргөндө эле бул ушул менин издеп жүргөн инсан, ушул менин өмүр бою өмүрлүк жарым болот деп көрүп, мындайча айтканда ички туюмум менен сезгемин. Ал адамга тартылуу боло берген. Мен да эмнегедир ошол адамга тартылуу болуп сүйлөшкүм келип, ошол адам менен мындайча айтканда жакындашуу боло берген да, көргөндө эле бат эле. Келбетин сүйдүм, тууган уругун сүйдүм, жерин сүйдүм. Деги эле мындайча айтканда менин жүрөгүмө төпкө турган кызды сүйдүм. Мен адашкан эмесмин. Мына азыр Аллага шүгүр 3 кыз 1 кыз бар. Баары сонун. Баары жакшы. Бирчи айтканда мындай биз эми оорду дебейт да. Биздин кызсың, жок, мындай кылбайм дебейт. Ооруп атса дагы, чын айтканда ооруп атса дагы ооруганын билдирбейт да. Негедир ушул жагынан мен таң калам сапатын. Анан экинчи сапаты бетке атат. Тарсылдап жүрөт. Шайыр жүрөт. Болгону дейт. Жок бу жок. Ак көңүлдүүлүгү. Жана кичпейилдиги. Мындайча айтканда эч кимге зыяны жок адам. Дайым үй бүлөм, балдарым деген инсан болуп эсептелет. Жакшы сапаттар аябай көп. Ар бир адамда эле баары 100% неме болбойт, так болбойт. Сөз минус болушу мүмкүн, минус жагын көрсөтпөйт мага. Мен деле минус жагын көрсөтпөгөнгө аракет кылам, бирок багындай кээде менин уйкум алмашып калган. Амандын сүйлөшүп жүргөнүбүздө эле ырдап таланттуу адам экенин билет элем. Ал мага телефондо сүйлөшүп жүргөндө эле гитараларды чертип, серенадаларды эле ырдап ушинтип жүрчү. Анан бирок ушундай алып баруучулук касиети дагы бар экенин кийинчерээк билдим. Сөзгө чечен экендигин кийинчерээк билдим. Мындайча айтканда. Ошо. Өз убагында парк же бир оюн утканго үй бүлөмдү алып чыга албагыш мүмкүн. Ошол менин гана минусум. Калган эки сапаттын баарын үй бүлөмө кылып келем. Телефон звоносун ала бербейт да. Видеосун да албайт, истосун да албайт. Кача телефон келип эле ырдып койчу, балдарым ойноп жүрө берди. Мен айтам, телефон алчы. Телефон алып бердим, көп телефон алып бердим. Мен акыры азыр деле чыгып калды го саат телефондор. Ошону алып берген атам. Анан жанында болгонгочу. Ушу телефон албаган сапат жакпайт. Менин деле кемчилдигим бар, Амандын деле кемчилдиги бар, бирок ал нерсеге эгерде жакшы көрсөң, ал сапатына көз жумуп коесуң жана өзгөрүшүн каалабайсың. Ал адам ошол кандайдыр бир сапаты менен, кандайдыр бир эмеси менен өзүнө тартат. Жаман сапаттары болсо дагы, бирок өзгөрүшүн каалабайм Амандын. Көппет буну көппеттен карап коет. Любой адамда көппет бар. Аны жеп ичиш биздин колдо. Мен көп сапатын балайм. Аны айта берсем көп да, действительно. Адам бир аз төбөсү башты көрүнүп калганда, артынан ардын киришет. Бирок Кудайга шүгүр, мен кайын журтум, мен апам, мен бир туугандарым биздин үй бүлө боюнча мындай киришпейт. Бул өз оюн айтып коюшу мүмкүн. Үйдөгүлөргө мен бул адам менен сүйлөшүп жүргөнүн билишчү эмес. Аман мен ала качып кеткенден кийин билген. Анан апам негизи эне да ал учурда бизде ошол бир мен атамды ошол мезгилде атам өтүп кеткендигине байланыштуу мен алып качып кеткен. Анан не болду бак? Бир эглебасыз ба? Эникте чындай бар. Айтпай эле койнуна. Биле берем мен. Аман ала качып кеткенден кийин билишти. Билип анан апам айтты, кызым, шашылбай турбапсың, жакшы бала, билем, ата-энесин тааныйм, бирок сен жаш элең, окуп, окууңду баяктап алганда турмушка чыксаң жакшы болмок, бирок жакшы бала, макул, бактылуу болсоң болду деп ошол учурда билген. Сүйүүнүн орду бийик болуш керек менин оюмча. Биздин көздөн тоозда сүйүү болгон үчүн кызганыч болуп турат. Кызганыч болбосо бул сүйүүнүн эмне кереги бар анда?
сен кызгангансың, демек ал сен сүйөсүң аны. А сүйүү болсо жашоо болбойт. Сүйүү болсо үйдөгү, мисалы мен келинчегимди сүйбөсөм, кантип мен аны бир жерге киного алып барам, кантип мен кафеге алып барам, кантип аны сейилдеген паркка чакырам, же менен кантип сейилдеген бир башка мамлекетке чакырам. Сүйбөсөм, кой ушу үйдө отура берсинчи. Койчу, балдар багат деп мен жүрүп жүрүшүм мүмкүн эле. Сүйгөн үчүн, аялыңа болгон сүйүүң бекем күчтүү болгон үчүн ошол сүйүү өтүп барып балдарыңа. Сүйүүнүн орду чоң. Негизи жаштар үй бүлө курардан алдын бири-бирин аябай жакшы билип үй бүлө курушса аябай жакшы. Себеби бир көрүүдөн эле же болбосо бир сүйлөшүп эле же болбосо алгандан менин оюмча кийин ал адамдын мындайча айтканда характерин кийин билинет да. Кээ бир характери жакпай, ошонун айына, по-моему, ажырашуулар көп болсо керек. Сүйлөшүп, таанышып, ал адамды жакшы билип, анан ошол адамды сүйүп, көңүлүң тартып турмушка чыккан менин оюмча аябай бактылуу үй бүлө болот деп эсептейм. Жаным дейм, помпосим дейм, дейм, аны өзү билет. Деген өзүнен. Жаным деп эркелетем. Алтыным деп эркелетем. Аманчик деп эркелетем. Аманя деп эркелетем дейм. Ошол негизи. Мен көбүн айтып берем бугачы. Топаш дейм, сүйүктүм дейм, жаным дейм, алтыным дейм, жаным дейм. Көп. Аны айтып бериш болбойт. Айтып койдум уже. Мен мен кетирем. Аял киши көбүрөөк таарынса керек. Мен негизи өзүмдөн байкашымча көбүрөөк мен таарынам. Мурун мен сурайт элем. Азыр ал деле көп кеткен кону мен да сурабам да. Сурак эки кишиден сураш керек. Сурайм мен. Ал деле сурайт. Өзү күнөө кетирсе. Бирок мен сурайм да, экектин да. Абалга жараша болот көбүнчө. Эгерде мен айыптуу болсом, өзүм кечирим сурайм. Же болбосо Аман да айыптуу болсо, ал келип менден кечирим сурайт. Кечиримдүүлүк бул айкөлдүк белгиси дейт го. Сурап койгон жерден эч жаман сурап койгон бул наоборот адамга сен 100% ак экениңди, 100% алдына тийип турганды билет. Кечирим сураш мен үчүн не проблема. Кечирим сурап коерм мен. Мен сурайм, ал эмне? Бул баягы кээде ушундай бир кечки убакытта баягы достор менен отурганда ошо баягы футбол ойноп, мен футболдун бир фанатымын да, кәдимки. Ошо өзүм команда менен футбол ойнойм, булар деген играсы бар, ошо ойнойбуз балдар менен. Ошентип убакыт өткөрөм мен. Жиним кезде ошол кирип кетем ошол жаккачы. Чын ошондо бүт нерсени унутуп коем да. Ал убакта мындайча айтканда бир бакта сейилдеп көбүрөөк баскым келет. Себеби мындайча психологдордун дагы айтуусу бар да, сүйүктүүңүз менен үйдө урушсаңыз, андан жаңжал көп чоң немеге өтүп кетет. Ошондуктан үйдө отуруп аны менен эме урушкандан ордуна көчө сейилдеп, мындайча айтканда таза абада мени сергитип келгенде ойлоносуң да, көп нерсени мен кандай деп жооп бердим, мен кандай кылдым, ал кандай кылды деп өзүң эме түзө баштайсың. Ойлоно баштайсың, анан кийин болбогон нерседен уруш чыкканын өзүң билип, өзүң сезип, анан кийин кайра эле анан унутуп бардык нерсени жакшы болуп каласың кайтара эле. Мен өзү ушул жашка келип, ушул экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 10 жылдан ашып калды. Акыркы жолу былтыр ошо Бишкекке 3 күнгө тойго бардым. Ошондо алыс болупту. 3 күнгө. Россияга кетсем да 1 күндө келем менчи. Мен постоянно жанымда ошондуктан. Кызганам. Кандай учурда кызганам? Эгерде билбейм, кандай учурда кызганам. Мен кызганганга повод берилет пока. Мисалы өзүнүн орду менен жүрөт атайм. Бирөөнү мисалы мен аялымда чындыкында кумир деген нерсе жок да. Бизде керек мисалы мен кумир, мына актер, мен мындай нет такой нет. Ал жаштан ушундай. Ошондуктан бул кызгандыгыңа мага повод берген эмес. Билбейм, бербейт болуш керек. Кызганам бирок. Биринчи тамада болуп чыкканда кызгандым. Себеби мен үчүн ал күтпөгөн болчу. Мындай сферада жүрүп ушундай болуп кетет дегенге, бирок өзүм
макулдугумду бергенмин. Аял киши кыздыган сайын ар кандай фантазия оюна келет. Мисалы менин аялымда кээде фантазия болуп калат баягы көп нерсени башкача ойлоп калышы мүмкүн да. Бул тойдо жүрсө, анан кеч келатат, тикиде мындай ойлойт да, ким ойлобойт. Мен аны билем. Ал ойлойн десе ойлойт анычы. Макулдугум болгондуктан өзүм азыр колго аламын көп нерсеге кызганбаганга. Себеби азыр айтсам, кызгансам, сен өзүң ошол убакта мейли дегенсиң, ушундай сфера дегенде мейли дегенсиң дейт. Анан ооба деп көбүнчө өзүм кармаганга аракет кылам. Кызганам бирок. Мен кантип жүргөнүм, мен кантип ак жүргөнүмдү ал кийин буюрса, кийин өзү билип алат. Биздин үйлөдөгү мыйзам үйдөн менин уруксатымсыз бирдемке албаш керек. Мисалы мен дагы бир салсам, апам айтып койгон же келинче мен мынаны алатам. Алар эми деп сурайм. Мен хотя бы алам, алардан көңүлүн сурайм. Булар аял киши да. Келинче мен сурасам, ал макул дейт, соны алам. Бир жакка барарда мен сөз айтып кетем. А менин уруксатымсыз үйдөгүлөр келинчегим бир жакка барарса, мени кечирбейм. Бул менин талабым. Мен айткан нерсе айткандай болуш керек деп талап кылат. Менден сурап кылгыла иш кыл деп талап кылат көбүнчө. Мен уруксат берем, менден сурап гана иш кыл дейт. Калган нерсени мен эч нерседен кем калбайм, калган нерсе өзүнөн өзү болот. Болгону менин уруксат сурашымды каалайм деп ошол эле. Көп тартип, көп мындай катуу нерсе эме кылбайт, талап кылбайт. Талап жок. Анан эки киши айтып коет, аял кишини иштетпеш керек деп мусулманчылыкта туура эле. Бирок мен азыр ушу аялым иштетем. Эмне үчүн? 10 жылдан ашын 4 баланы төрөп берди. Бир аз иштесин дедим. Иштегенде сыртты көрөт, жанында жүрөм. Жаман жерде эмес, жакшы эле иштейт. Азыр өзүнүн ишин жакшы билет. Көз жобобосо көз үй бүлөнүн биз проблемаларын бир чечебиз. Ал айткан нерсесине мен эч качан жок дебейм. Ал өзү билет, 99% ооба дейм. Ошондуктан мен өзгөрүс мыйзамдар бирдемке сурап алынбайт. Менин сотум эч ким эч жакка барбайт. Бул менин үйлөдөгү койгон эки талабым. Бактылымын. Өтө бактылымын. Бирге жашаганыбызга 10 жыл болду бизге. Кудайга шүгүр. Балдарыбыз, уулубуз, кыздарыбыз бар. Алардын өмүрү, ата-энелерибиз, биздин апаларыбыз бар. Биздин туугандарыбыз бар, баарысы жакшы. Ошолордун ден соолугу, ошолордун бактысы, ошолордун арасында биз бактылуубуз, баарысынын арасында. Мен бактылымын. Детектив лыжын келсем деле ушинтип жакшы чыкса керек. Бактылуу болгон үчүн жүрөм да, күлүп чайнап. Бактылуу болгон үчүн жапчаш болуп жүрөм. Бактылуу болгон үчүн көйнөгүм таза, костюм бар, бут кийим бар. Үйдө бир аз акчам бар. Ал акча деген сөз түрдө миллион эмес. Үйдө бир 500 сом болсо акчам бар. Ошо бүгүнкү продуктага жетет деген нерсе. Бул ошо үй бүлөнүн өзүчө бир акчага бир кассасы деп коет да, пример. Ошондон бактылуумун. Үйдө апам бар. Үйдө үйүм бар, атам калтырган. Үйдө минген ак тулпарым бар. Башка эмне керек? Бала чыккан бар. Мындан өткөн бакыт болбосо керек. Ден соолугум Аллага шүгүр жакшы. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага. Маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сөйдүм буйрук алып тағдырдан. Башкалардын миңи сага татыбай. Башкалардын миңи сага татыбай.